Бул жомок бөбөктөргө арналат. Кызыл топучан кыз, орус эл жомогу. Илгери бир айылда болуп көрбөгөндөй суп-сулуу кыз жашаган экен. Апасы аны өтө катуу жакшы көрчү. Чоң энеси андан да көбүрөөк жакшы көрөр эле. Бир жолу чоң эне сүйүктүү небересине кызыл топу тигип берген. Кичинекей кыз аны ушунчалык жакшы көрүп, башынан түшүрбөй кийип, ал аны бардык жерге кийип барар эле. Ошондуктан аны кызыл топучан деп атап коюшкан. Бир жолу апасы пирог бышырып, кызына мындай деди: "Чоң энеңе барып кел. Ал өзүн жаман сезип жатыптыр. Ага бир аз пирог жана бир кумура май алып барып бер. Бара жатканда эч ким менен сүйлөшпө, токойго токтобо." Кызыл топучан тил алчаак кыз болчу. Ал дароо даярданып, башка айылда жашаган чоң энесине жөнөдү. Эки айылдын ортосунда токой бар эле. Ал токой жолу менен басып бара берди. Анан карышкыр кызды көрүп ага жакындай баштады. Карышкыр аны жегиси келди. Бирок жакын жердеги токойчулардын үнүн угуп коркто да, ал кызга кайрылып мындай деди: "Кызыл топучан кыз, сен кайда баратасың?" Байкуш кыз токойдо токтоп, карышкылар менен сүйлөшүү коркунучтуу экенин унутуп коюп, ага мындай деп жооп берди: "Мен чоң энеме баратам. Ага пирог жана бир кумура май алып барып берем." "Чоң энең кайсы жерде жашайт? Ал жашаган жер жакынбы же алыспы?" деп сурады карышкыр. "Абдан алыс" деп жооп берди кызыл топучан. "Тигил тегирмендин артында, токойдун четиндеги айыл. Айылга киргендеги биринчи үй. Ошол үйдө чоң энем жашайт, билесиңби?" деди карышкыр ага. "Мен дагы чоң энемдикине бара жатам. Менин чоң энем да ошол жерде жашайт. Мен бул жак менен барайын, сен тиги жак менен бар. Кимибиз тезирээк жетерибизди көрөлү." Карышкыр эң кыска жол менен мүмкүн болушунча тез чуркап жөнөдү. Ал эми кыз эң узун жол менен жай басып бара жатты. Жолдо ал гүлдөрдү терип, гүлдесте жасады, ырырдады. Карышкыр биринчи болуп чоң эненин үйүнө чуркап барды. Ал эшикти каккылады. Тык-тык. "Бул ким? Ким келди?" "Бул менмин, сиздин небереңиз, кызыл топучанмын" деп жооп берди карышкыр ичке үн менен. "Мен сизге бир аз пирог жана бир кумура май алып келдим." Чоң эне өзүн бир аз жаман сезип төшөктө жаткан эле. Ал жаткан жеринен кыйкырды: "Жипти тарт, эшик өзүнөн өзү ачылат." Карышкыр жипти сууруп алды. Эшик ачылды. Ал кемпирге кол салып, 3 күндөн ашык эч нерсе жебегендиктен аны бир саматта жеп койду. Анан карышкыр эшикти бекитип, чоң энесинин төшөгүнө жатып алды. Бир аз убакыттан кийин чоң энесинин үйүнө кызыл топучан жетип, эшикти каккылашын күтүп жатты. Аңгыча тык-тык деген үн чыкты. "Бул ким? Ким келди?" Орой үндү угуп, кызыл топучан кыз алгач коркуп кетти. Бирок чоң эненин үнү оорудан улам каргылданып калган окшойт деп ойлоп, ал мындай деп жооп берди: "Бул менмин, сиздин небереңиз, кызыл топучан, сизге пирог жана бир кумура май алып келгем." Карышкыр ичке үн менен мүмкүн болушунча катуу кыйкырды: "Жипти тарт, эшик өзүнөн өзү ачылат." Кызыл топучан жипти тартып жиберди. Эшик ачылды. Кыз киргенде карышкыр ага таанылбайын деп жуурканга бекем оронуп алып мындай деди: "Пирог менен бир кумура май куюлган идишти тигил жерге коюп, жол жүрүп чарчадың, жаныма келип жатып эс ал." Кызыл топучан анын жанына жатып сурады: "Чоң эне, эмнеге колдоруңуз мынча чоң?" "Небере кызым, сени бекем кучактап алышым үчүн ушундай." Чоң эне, эмнеге кулактарың мынча чоң?" "Небере кызымды жакшыраак угуш үчүн." Чоң эне, эмнеге көзүңүз мынча чоң?" "Бул небере кызымды жакшыраак көрүш үчүн." Чоң эне, эмнеге тиштериңиз мынчалык чоң?" Бул сени жеш үчүн." Ушул сөздөр менен каардуу карышкыр кызыл топучан кызга кол салып,
аны бүтүндөй жутуп алды. Бактыга жараша ошол учурда токойдогу жыгач усталар иштеп жатышкан. Алар ызуу чууну угуп үйгө чуркап киришти да. Дароо карышкырды көздөй чуркап жөнөштү. Карышкырды кармап, анын курсагын жарып, кызыл топучан жана анын чоң энесин бошотушту. Бактыга жараша экөө тең аман эсен экен.